Акыркы жылдарда багбанчылыктын интенсивдүү ыкмасы, башкача айтканда кыска аралыкта сапаттуу түшүм алуу жагдайында жакшы иштер колго алынып жатат. Андай тажрыйбаны жайылтууга интенсивдүү багбанчылык КЖ коомдук бирикмеси жакшы салым кошуп жаткан кез. Аталган уюмдун аракети жалпы Кыргызстандын аймагына жайылтылып, алар негизинен Европа өлкөлөрүнөн тез арада түшүм бере турган жапыс жана орто жапыс мөмөлөрдү жайылтып жатышат. Күч фура келди. Кайсы жерде Европанын жакшы сапаттуу көчөт чыгарган питомниктери болсо, ошол жерлерден тандалып алып келдик. Грециянын көчөттөрү бар, Италияныкы бар, Босния, Македония, Сербияныкы. Бул көчөттөр кокон гилес бар, алма, алмурут, жүзүм, ежевика, бизче бүлдүркөн, малина, анан декоративный розалар, декоративный өсүмдүктөрдөн, ондой туя, магнолия деген штамбовый розалар келди. Европа өлкөлөрүнөн келген бак-дарактардын, декоративдүү өсүмдүктөрдүн, гүлдөрдүн түрлөрү сапаттуулугу менен айырмалана тургандыгын, ушул жүктү тез Сербия жергесинен бери алып келген айдоочу багбан Желко Маринкович да белгилейт. Это роза. Мен эң жөнөкөй эле роза көчөтү тууралуу маалымат бергим келди. Аны өстүрүүнүн жолу оңой эле, жер ылгабайт. Тамырын жер кыртышына олтургузгандан кийин сууну убагында берип турсаңар эң кооз гүлгө айланат. Мына бул колумда турган роза эң сапаттуу. Европанын талаларын кооздукка бөлөгөн мындай гүлдөр эми сиздердин көчөнүн атайын аянттарды сулуулукка бөлөйт деп ойлоймун. Азыр көчөлөрдө, жол бойлорунда атайын көчөт базарлары уюшулуп, ошол эле мезгилде жеке адамдар да болушунча убакытты текке кетирбей көчөт сатуу аракетинде. Бирок алардын сапаттуулугуна эч ким кепилдик бере албайт. Анткени айрымдарында агротехникалык эрежелер сакталбайт дешет адистер. Алардын көпчүлүгү мурунку метод, мурунку усулдар менен өндүрүлгөн, өстүрүлүп жаткан көчөттөр да. Алар бийик өсө турган. 15 жылда түшүмгө кирип, 20 жылга барган пайда бере турган көчөттөр да. Сапатсыз деп аларды деле биз айтсак туура эмес болуп калат. Сапатын биз билбейбиз. Кардарлар өзлөрү көрүп тигип анан билишет да, баасын берет. Бул көчөттөр бир келе баштаганына 10 жылдай болуп калды. Көпчүлүк биздин кардарлар бир нече гектарлаган бактарды кылышып пайдага чыгып атышат. Себеби булар интенсивдүү бак кыла турган көчөттөр да. Азыр өлкөбүздө жашыл мурас өнөктүгү колго алынып, болушунча айлананы жашыл ааламга айландыруу, токойлорду сактап калуу, жер кыртыштарын жакшыртуу аракеттери көрүлүп жаткан чакта ар бирибиз бир түптөн болсо да көчөт тигип калганга эмгек жумшаганыбыз оң. Бактыкан Ажимаматова, Маматкадыр Маматалиев жаңылыктар үчүн.